Биз жолдогу адамдарбыз. Бардыгыбыз бул жашоодо жолдогу адамбыз. Мектепке барбагын, жолго барбагын, ишке барбагын, бир жерге айылга барбагын, кайсыл жолго барбагын, ар бир жолуккан адам болсун, жаныбар болсун, ким болбосун, жашы болсун, кары болсун, айтор бардыгы биз үчүн сыноо, экзамен. Биз сыноо жашоосундабыз. Ар бир келген жаныбар дагы, айван дагы бардыгы түшкөн башыбызга сыноо дагы, өзүбүздүн денебизде болсун, кийимибизде болсун, байлыгыбызда болсун, кайгыда болсун, ооруда болсун, шифада болсун, айтор кайсы биринде болбосун, бул бизге сыноо үчүн келди, экзамен үчүн келди. Биздин плюсубузга, сообузга жазылат, же минусубузга, күнөөбүзгө жазылат. Бейишибиз үчүн, же тозогубуз үчүн. Урматтуу мусулман бир тууган, айта турган эң чоң маселе. Бир такыбадар жигит бар эле. Ал үйлөнүп баш кошту өмүрлүк жолдошуна. Ким кандай болсо, ошондой өмүрлүк жолдош туура келет дегендей, бундагы аялы жакшы, сарлап ишине күзөтөт, батылуу болуп ишинен үйүнө кайтып келет. Күндөрдөн бир күн саргы тамагын жеди да жумушка шашып, жигит жөнөдү жумушуна. Жумушка жөнөдү. Жумушка келе жатып, бир аксакалдын эңкейип, балам мага нан бергин деген үнүн укту. Балам мага нан бергин деди. Акчасы бардык жерде азыр набайканалар жабык, башка саркы учур ишине шашып атат, жумушуна шашып атат. Аксакал мына акчаны алыңыз жетет деп кетейин деп атса, аксакал токто улум, мага нан керек деди. Мага нан бергин деди. Ата, колуңузда акчага тамак дагы келет. Алып алыңыз, мен жумушка шашып атамын деген жок. Ичинен сооп ишти кылайын, таңымды кайрымдуулук менен баштайын, кел ушул атагандан алып берейин деп, набайканаларды башкасын издеп, акыры бир кафеге алып келип, тамагындан анда бардыгын берди аксакалга. Аксакал рахматын айтып, балам, сен бүгүн бир баледен аман калдың деди. Жумушуна келип түштүгү тамакка чыгайын десе, баягы жигит үйүнөн аял телефон кылып, балабыз кырсыкка учураптыр, уна уруп кетиптир деди. Балесага келсе, баласынын желкеси кичине эле шылынган, эч кандай кырсык болгон эмес. Кичине эле жаракат алган баласы. Анан баягы аксакалдын сөзү эсине түшөт. Аксакалдын сөзү эсине түшөт. Ошентип, урматтуу мусулман бир тууганым, окуя ушул жерден бүтөт. Бирок ар бир окуядан сабак алышыбыз керек. Мындан эмне сабак алабыз? Эң биринчиси, бул жашоо биз үчүн экзамен экен. Ар бир сыноо, жолго чыкпайлы, айылга чыкпайлы, жолубуздан ким жолукпасын, айванбы, жаныбарбы, айтор кимиси болбосун, биз үчүн сыноо экен, экзамен экен. Ал сыноодон биз кантип өтөбүз? Плюс сооп менен өтөбүзбү, же минус күнөө менен өтөбүзбү? Бейишти жолун тандап, бейиш үчүн аракет кылып өтөбүзбү, же тозок тандап, тозок үчүн аракет кылып өтөбүзбү? Аллахтын жолун тандап, Аллахтын сооп ишин өтөбүзбү, же күнөөнү тандап, шайтандын жолун жолдоп өтөбүзбү? Ийгиликке шайтандын жолу менен жетебизби, же ийгиликке Аллахтын жолун тандап туруп жетебизби? Кайсы бир жолду тандап жетебиз? Бул биздин каалообузга коюлган нерсе. Биринчи пайдасы экен? Экзамен. Бардыгы экзамен биз үчүн. Бардык сыноо экзамен биз үчүн. Же биздин жакшыбызга, же жаманыбызга кете турган нерсе. Экинчиден, өзгө окшогон аялы таквадар аял болчу. Сахабалардын аялдары, урматтуу мусулман бир тууган, күйөөлөрүн жумушка узатып жатып, биз ачкалыкка, кийим жоктукка чыдайбыз, бирок Аллахтын тозок отуна чыдабайбыз, бизге адалыгынан рызкы таап келгин деп күйөөсүн жумушка жөнөтчү экен. Бул аялы дагы күйөөсү кеткенден кийин үйдө ар дайым Аллахым өмүр жолдошумду ден соолукта кыл, башын аман кыл, эсен кыл, ден соолукта кыл деп дуа кылчу экен. Аялы үйүндө жумушка кеткенден кийин таквадар жигит. Бул экинчи пайдасы болду, Экинчи пайдасы. Үчүнчү пайдасы, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жигит садака кылды. Саарлап ишин садакадан баштады. Кайрымдуулук кылды. Нан алып берди, тамагын алып берди. Саарлап ишине жумушуна кечигип жаткан эле, набайканалар көбү жабык эле. Ошого карабастан ал жакшылык кыламын деп жакшылыкты аягына чыгарды. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан баласы баледен аман калды. Садака балени кайтарат. Иши дагы жүрүштү бул баланын.